Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы каналыбыздын катталуучулары, урматтуу мекендештер. Биз түнкүсүн азыр Нурлан Мамакеев байкебиз техникаларын алып келип, ошол өзбекстандык Джон Руми жана Самара эжекебиздин клибин тартуу процесси Кыргызстанда жүрүүдө. Азыр толугу менен биз сиздерге баардыгын каналга чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Мына бул жумуштун ичиндеги процесс. Бул жак болсо Нурлан Мамакеев байкебиз өзүнүн командасы менен келип, техникалык жактан колдоо көрсөтүп, ушул жерде буйруса клип толугу менен тартылат. Буга чейин эсиңиздерде болсо, ичине үзүндүсүн биз дагы каналга жүктөгөн элек. Ал үзүндүсү болсо Москванын Метрополь мейманканасында болду эле. Эми мындан аркы чыгарылыштарды биз сиздерге толугу менен көрсөтүп беребиз. Андыктан эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуздар жана каналга катталганды албетте унутпаңыздар. Буйруса процесс уланууда. Азыр клипке башталышына буйруса саналуу гана метр калды. Ушул ред камеранын жардамы менен эң чоң, мындайча айтканда, мыкты клип жаралат. Буйруса ал клип дагы биздин каналга толугу менен чыгат. Ушул техникалык жактан колдоо көрсөтүп жаткан Нурлан Мамакеев байкебиз, бери карап коңуз Нурлан байке. Салам жолдоп жалпы каналдын катталуучуларына. Мына урматтуу достор. Ушундай чоң аренадагы даярдыктар. Бул байкелерибиз дагы даярданып жатышат. Мына 3 фондо ушул жерлерде буйруса клип толугу менен тартылат. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Кремль сарайында жаңырган Джон Руми менен Самара эжекебиздин "Не звони" аттуу клиби жарык көрөт. Азыр болсо бул жакта кирип көрсөк, мына катуу даярданып аткан учур клипке. Бул жакта болсо Алим байкебиз. Урматтуу жалпы достор, биздин каналга катталып, жанындагы коңгуроону басып кеткенди унутпаңыздар. Буйруса эң жакшы видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Жана дагы эң чоң жакшы клип болот деген ишеничтебиз. Ыр боюнча кичине комментарий берип кетсеңиз, Самара эже. Ыр боюнча комментарий берсем, абдан бат даяр болгон, абдан ушундай бир жолу ачык кызлардан болду десем жаңылышпайм. Бул жаралышында продюсер Ислам Сатаровдун салымы абдан чоң. Сунушта аябай бат болуп, жалпы концерттерде болгондо дагы эл тарабынан өзүңүздөр көргөн абдан жакшы күтүлгөн номерлердин бири болду. Буюрса клипибиз чыкса деле аябай элге жаккан клип болсун деп абдан Кудайдан тилеп жатам. Тилейбиз, урматтуу достор. Ушул эки эжекебиз ушул жерди берип, клипти тарткыла деп буйруса Таныштырып кетейин, бул Кытайлык ырчы кыздарыбыздан, кытайлык тукандардан Нуржамал Турган кызы деген азыр Кыргызстанга келип чыгармачылыгын өнүктүрүп, өстүрүп жаткан эжекелерибиздин бири. Ошондой эле мага 2 айда 2 ырды кытайча абдан сонун өзүнүн туура так үйрөткөн ушул эжеке. Ошондуктан сизге ыраазычылык, өзүңүздүн сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Самара кыргыздын сыймыгы мировой сахналарда Кыргызстандын желегин көтөрдү. Азаматсың деп айткым келет. Кытайлык кыргыздар дагы Самара менен сыймыктанат. Ушул клипке мен ак жол тилейм. Өзүңүз да ырдайсызбы? Мен өзүм дагы ырчымын.
Самара эжекебиз менен канчадан бери таанышсыз? Быйыл тааныш баштап жылдын башында. Жакшы. Ошол кытайча ырды үйрөтүп атканда сизге мындай бир кыйынчылык туудурдубу? Ошол Жок, мен биринчи сөздөрүн баардыгын Кыргызстандын жазуусу менен жазып бердим. Ошол менен Самара өзү акылдуу болгондугу үчүн тез эле үйрөнүп, тез эле өзүнө кабыл алды. Анын үстүнө бул ырдын бүт мелодиясы Самаранын үнүнө абдан жакшы отурду. Кытайлар да таң калышып, кытайлар ырдаган экен го, кыргыз эмес экен деп ишенбеди башта. Кийин анан ишенип баштады. Мына урматтуу достор, ушул ырдын жаралышына продюсер Ислам Сатаровдун эмгеги чоң деп азыркы учурда дагы Самара эжекебиз айтып кетсе. Ассаламу алейкум. Эке сүйлөп кетсеңиз, ушул ыр туурасында кенен маалымат берип. Бул ыр деген Кудай буйрса эл аралык деңгээлге алып чыгабыз деген аракетибиз бар. Орусча, кыргызча, өзбекче, түркчө жана англис тилдеринде да бар. Кудай буйрса Джон Роми жана Самара Каримова Кремльдеги чоң концертинде ырдалган. Кудай буйрса Москвада тартып, абдан жакшы көрүнүктүү тарыхый жерлерди тарттык. Ошол метрополь, дүйнөлүк жылдыздар жаткан жер буга чейин тааныштырып кетсе керек. Биздин официалдуу пресс-борбор. Калган болсо мына дагы деле биздин Индиядан жана башка өлкөлөрдөн келген кесиптештер менен чогуу иштеп жатабыз. Кудай буйрса баары алдыда. Здесь свет вот так постой, и отсюда тоже контраст будет. Ne, güç var Ziraat'ta. Büyük. Benim büyük. Еще. Продюсер Нурлан Мамакеев байкебиз ошол клиптин тартылышына өзүнүн чоң салымын кошуп, техникалык жактан дагы колдоосун көрсөтүп жатат. Ушул клиптин тартылышы боюнча сизге жагып жатабы жана ушул азыркы учурда канча адам иштеп жатат ушул клиптин үстүнөн, ошол боюнча кыскачараак маалымат берип кетсеңиз. Түнкү 12:30 болуп кетти, баарыбыз чарчаппыз. Канча адамды эсептеген эмесмин, кыскасы полный команда иштеп атат. Анан мен айткым келет, кыргыз эстрадасында дагы жакшы сапаттагы клиптер тартылса абдан сонун болот деген ойдомун. Негизи фотоаппараттар фото түшкөнү керек. Клип тартыш үчүн жогорку деңгээлдеги жогорку сапаттагы камералар керек деп ойлойм. Ушундай камераларды биз алып келгенбиз. Кыргыз эстрадасына ырчыларга жакшы сапатка клип тартылат деген ой менен колдоо көрсөтүп жатабыз. Мына урматтуу жалпы достор, түнкү саат 2 болуп калды. Ошого карабастан азыркы учурда клип дагы жогорку деңгээлде тартылып жатат. Буюрса Кремльдагы өткөн концерт боюнча каналыбызга комментарийлерге көптөгөн адамдар суроо берип жатышат, качан чыгат деп. Кудай буюрса, ошол концерттин эң жакшы көзөрмөмдери буюрса биз каналга чыгарабыз. Биз азыр монтаж кылып жаткан учурубуз. Андыктан
Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Кайрадан эмки видеолордо жолугушкан чакта сак саламатта туруп аман калыңыздар. Сиздер менен кызматта мен Каныбек уулу Али Акбар болдум. Андыктан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.